Демек, мусулмандын жашоосунда ар бир нерсени сулуу кармасы жакшы экен. Керек болсо жашап аткан үйүңөрдү дагы өзүңөрдүн ылайыктап, керек болсо кандай удобный кылганга аракет кылып жасаш керек экен да. Мага боло берет. Пайгамбар саллаллаху мындай жаман көргөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көргөн, мындай жашоодо жашабаш керек. Бул деген болбойт деп жанагындай полуңарды сууруп ыргытпай деле койсоңор болот да. Үйүңөрдөн телевизорду ыргытып, анан тутум кылып, анан чока астагфирулла деп анан кийин тытыкшымды кийип ал деген эч ким жок силерде. Тескерисинче ислам ушундай экен, көргөзүш керек экен да. Өзүңөрдү субханалла мына кийип жүргөн кийимиңер сулуу болсун. Кээ бир нерседе мындай айдап бараткан машинени деле карап, өзүңөр ылайыктап, ошол машинеңерди бир аз кичине коозбайсыңар да эчтеке болбойт. Тескерисинче эмне экен, аттын жабдыгы да жакшы болуш керек деп туурабы? Азыр заман ат болот, ордуна машина болот аткан болсо. Үйдө жашаган болсоң, ал дагы ушундай тыкан болуш керек экен да. Тыкан. Тыкан болушту эч ким тыйбайт экен. Пайгамбарыбыз бир сахабаны карап, Алла Таала жакшы көргөн сенде эки сыпат бар деп айткан экен. Биринчиси, сен эч качан адамдардын көңүлүн оорутпайсың. Экинчиси болсо сен тыкан жүрөсүң деген экен. Алла тыкан болгон адамдарды жакшы көрөт экен. Biz Алла Таала жакшы көрөт дегенде ойлошубуз керек да. Демек, Алла жакшы көрөт деген, Алла жагат деген сөз. Демек, бул дүйнөдө сен жашап атканыңда эмне сулуураак жаша деген сөз да. Жөн эле бир нерсеге мага боло берет деп бир куртканы кийип кетип калып, жоксо мени ким карап атыптыр деп эле баягы шелпеңдеп көчөдө жүрө берген болбойт да. Ошону жүрө берип анысы эле канча деген адамдар динден качып кетпеди, безип кетти. Койчу шлепкалар карасаң, буту сасык. Карасаң тиги жакшы. Болду эми андан да экинчи тепкичке чыгалы, болду эми. Тентип дин алып келдик, машалла. Тентип дин алып келдик. Ар кайсы субханалла шалпаңдап жүрүп, тигини кийип, буну кийип жүрүп дин алып келдик. Болду эми диндин дагы уже илим деңгээлине жете турган кийим, машалла, Алла жага турган, пайгамбар көрсөтүп турган дин менен жашай турган заман келди эми.